Саламатсыздарбы? Бул Азаттыктын биз эл менен берүүсү. Менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен бул жолу мынабул Араван районуна караштуу Керкидан айылында жүрөм. Ушу Керкидан айылында 412 гектар жер Өзбекстан тарапка өтүп кетти деп ушул Керкидан айылындагы тургундар азыр мынабул Өзбекстан тосуп аткан чек арага жакын жерде наразылыкка чогулуп ушул жерде турушат. Biz hazır ошолорго өзүнө сөз берели. Алар өзлөрүнүн пикирлерин айтсын, эмне үчүн наразы, жер кандайча өтүп кеткен, жерди талашууга эмне негиз болуп атат, жергиликтүү бийликтер, расмий бийликтер, облустук, мамлекеттик дегендей кызматкерлер буларга келип эмне деген жоопторду айтып атышат расмий. Ошолорго жоопторду силерге алып берели. Ассалам алейкум. Азыр мына наразылыгыңыздардын себебин айтып бериңиздерчи. Аты жөнүңүз кандай эле? Абдыбаев Сыраждин. Себеби мына жайтты алышта максат биздики эми туруп эле. Энди көл Өзбекстан көл эмес, биздин көл өзү негизи. Ото боло ошо Керкидан көлү. Бул көл дегениңиздер бул илгертен бар да, бул Керкидан көл. Азыр Өзбекстан бары. Бул сусактагыч да, Майт элеп алып эле. Өзбекстан ага көлдүн эмесини Керкидан сити кылам деп атат. Ошон үчүн тосуп атат да бети. Biz jaytыбызды алышыбыз керек барбыз, негизи да. Бизге ана ошо көл келет, кайтып кетет. Мынау столбалар канча жыл мурун орнотулган? 15 жыл мурун не үчүн ушундай нараачылык кылгансыздарбы? Тоңдор келип кете берген. Энди ол маалда энди мындай мынчалык болот деп ойлогон эмеспиз да биз, негизи. Мындай болот деп тосулуп атса ойлогон эмессиздерби? Жок, тоңдор Азыр кылганбыз да, болгон эмес. Эртең кечебизде мына шу күнгө келди да, негизи. Бизге ушу жайтты бериш керек да. Чоңдорубуз мына Өзбекстандыкын карагын, машиналар келет. Биздин битте солдаттар бит таман Нивада келип отурат, турусу да. Уятын алды. Комшулардын алды. Бизде жок да, мына машинага бензин жок деп битте машина келип алып турушат эшлер. Ана не кылыш керек? Азыр согуш кетиш керек. Кандай согуш эмес, энди келиш керек. Бул чоңдор эми айтка чечи берген. Азыр ким райондун акими кече келди деп атышат. Ал эмне деген жооп айтты? Ушул чечебиз деп коюп кетти да, эме кылат деген. Ошол турабыз да. Чечебиз деп кантип чечебиз дейт? Эми жерди кайтарабыз дейби, же башка жерге алмаштырабыз дейби? Өздөрү билет да, дагы сүйлөсө, булар сондай эмес сүйлөшкөн биз эшитпесек энди. Ол да туруп алсак. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Абдыбаев Сыраждин. Саламатсызбы? Сиздин оюңуз? Биздин оюбуз эми ушу жерди өзүбүз ата бабабыздын жерине алышыбыз керек да. Аларга берип коюп чегара бизге мүмкүн эмес. Ошо тоодун ырагыдан кошо берсин, каалаганын кылсын. Жер талашта дайым эле ата бабабыздын жери деп талашышат да, эки тарап тең. Мындай адаттачы. Ошол ата бабабыздын жери дегенди кантип мындай негиздейсиздер? Бирден Биздин ата бабабыз ошол жерде жайлары калган, мазарлары бар. Ошо коюлган. Көрүстөндөр ошо жак. Үйлөрү ham ошол жакта жашашкан илгери. Кийин аны бу жака көчүп чыккан. Эмне үчүн көчкөн? Эмне үчүн көчкөн? Эми бет суу кампа кылабыз деп ошондо кылганда көчкөн экен да. Союз маалда суу кампа кылып көчкөн да, ошондо буяка чыгышкан. Бул энди жаша жерди энди уларга бербешибиз керек да. Бизге жайыт болуп калышыбыз керек. Башка ошо Керкидан элдин жайыты жок. Мына үзүлүш жерлерге байлап малдарды. Рахмат. Өзү негизи Керкидан айылы мына Аравандын батыш тарабында жайгашкан, Кызылкыя шаарынын түндүк тарабында жайгашкан, Өзбекстан менен чектешкен жердеги мындай тегиз, шагылдуу, суусу бар, дыйканчылыкка ыңгайлашкан өтө ысык жер. Бул жерде көбүнчө коон, дарбыз, пахта, тамеки, андан сырткары могу өрүк сыяктуу, анар сыяктуу бактарактар эгилген мындай ошол Араван районунун эң ишенген дыйканчылык зонасы десек болот. Саламатсызбы? Кандайсыз? Азыр муну жайы биздики эле деп атасыздар да? Бул жер ата бабабыздан калган деп атасыздар. Ошону түшүндүрүп бериңчи. Ата бабабыздан калган дегендин себеби аталарыбыз, атабыздан айткан өзүбүз эле жакшы эле билебиз биз. Мен 68-жылдары туулган балам. Катуу айтып бериң, муну микрофон эме болбошу. Бул көл кылышкан Союз маалдачы. Көл кылышкан. Суусактагыч кылышканда договор болгон, бизден аксакалдар болгон. Биздин Керкиданга көчүп чыкканбыз. Көчүп чыккан жерге, мына Дашкада
эгинди эккен. Ошо көлдөн суу тартышка акыбыз болгон. Bir 18-19 насос коюп суу тартырып жүргөнбүз. Мен билем, жакшы эле билем, суу тартырып иштетип жүргөнбүз. Бу союз развал болуп бөлүнүп, мамлекет бөлүнгөндөн кийин баякка булар сетке тартышка койду дагы чалапылак кылып. Биз ошол договорду бузду. Суу тартыра албай калдыбыз. Эгиндерибиз мына бакты көргүлө. Өрүк бак. Куруп жатат. Ошол жерден насос болгон. Тартырган ушул бакта суу ичкен. Мынол турган артыбызда турган өрүк бакка суу жогорудан эмес, ушул көлдөн тартылган. Айылга дагы көлдөн тартылган. Көлдөн суу тартылган. Полный суу тартылып, насостор менен иштетип, эгиндер сугарылган. Дагы не дейин? Дагы не дейсем? Анан сол малга чейин мал жайытуу шеер болгон. Көлдүн бою болгон. Көлгө чейин биз эгип жүргөнбүз эгиндерди. Малыбызды сайларга байлап жүргөнбүз. Кече жакындан бери эле тосуп алып мал кире албай калды. Жок, азыр ушул жерден мына көрөрмандарга бир түшүндүрмө берип кетейин. Бул жер өзү ошол Союз Кыргызстандын жери болгон экен. Чындыгында эле бул жерде кыргыздар ошол Керкидан айылынын эли жашаган экен. Жергиликтүүлөр менен баятан бери сүйлөшүп атып түшүндүм. Бул жерге ошол Керкидан суу сактагычын Өзбекстандын жана пахта талааларына суу жеткирүү үчүн Керкидан суу сактагычын курушкан. Мына ошону куруу үчүн ошол азыркы көл турган жерде жашаган элди жогору көчүрүп чыгышкан. Андан кийин эгемендүүлүк жылдарында канча мындан 15-17 жыл мурун эле тетиги столболор коюлуп зым тартылган. Ал кезде ошол эл нараазычылык кылганбы, кылган эмеспи азыр бизге белгисиз, бирок ошол зым тартылып калганы факт. Бирок ал зымдар эмнегедир ошол кайра жок болуп кеткен, бирок столболор кала берген. Азыр Өзбекстан тарап келип, ошол эле столболорго кайрадан зымды жаңылап тартуу процессин андан сырткары ошол адаттагыдай эле Өзбекстан буга чейин кылып келгендей эле жана чоң чек аранын жанына чоң канал казып, жанына мындай бийиктетип, ошондон чыккан топуракты тегиздеп жол кылган технологиясы бар. Мына ошол ыкмасын бул жерде дагы кылабыз деген аракетти башташкан. Мына ошондон азыр чыр эмес, эми мындай нараазычылык жаралып отурат десек болот, Ачсын да. Азыр эми ачсын дегенде Ачсын өздөрүнүн границасы бар да. Международный граница адырда. Телефонуңарды эле ачсаңар көрүнүп турат. Ачкыла да азыр мен көрсөтүп берем. Наркы чекеден кеткен. Адырда. Наркы бетиден кеткен. Барбо тосулган жерден бери өткөн, кичине нар жагы өткөн. Бул жерлерди просто булар самозахват кылып тосуп атпайбы азыр? Ошого жинибиз келип. Биздин бийликтер эмне дешип атат? Сиздерге бирөө жарым келип, бул жерди мисалы сатып бергенбиз, же берип бергенбиз, же болбосо белек кылганбыз, же болбосо башка жерге алмаштырганбыз дегендей бир расмий жоопту айтып атабы? Жок, ондой нерселерди айткан жок. Бирдеме түшүндүрдү, мисалы бир облустук бийликтен же баягы жерлер демаркация, делимитация кылып ошондой болуп атат деген комиссиясынан болгон деген комиссиясы келген жок. Бу жерге бир комиссиясы келди. Канчанчы жылда? Былтыр эле келди, Былтыр келди дагы. Керкидан эшеге чечип беребиз деп кеткен. Кетишкен, кана чечкен жок. Негизи өздөрүнүн границасынан кетсе эле бизге дагы жакшы, өздөрүгө дагы жакшы. Кече акимиңиздер келиптир. Аким келип не деп убада берди? Не деп кетти? Аким токтоп турган. Ишини токтотушуп турат. Азыр бул чечилген эмес жер дегендей мен ошол маалда болбой калдым. Бирок азыр сиздерде маалымат барбы? Мага жеткен маалымат боюнча азыр биз элге түшүндүрүү иштерин жасап алалы, анан кийин ошого чейин токтотуп тургула деп суранган, ошонун негизинде гана токтоп турат деген сөздөр бар. Ошондой болчу. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Мамат Баскарбек. Салам алейкум. Жаштар, кандайсыздар? Мына азыр жаштар менен сүйлөштүм. Бул жер биздин аталарыбыздын жери эле деп атат да. Аксакал катары айтыңыздарчы. Бул 400 канча дейт? 412 гектар жер. 150 гектардан ашык жер. Биздин жер кантип чечилиш керек деп эсептейсиз азыр? Биздин жер ошо карта боюнча чечилиш керек да. Мунун эски граница ошо дөң нарагыда, чек ара. Же болсо суудан чечиш керек, ортодо кичине дарыя бар, ошондон. А сиздер эки вариантты сунуштап атасыздар. Бизге ошо көлдүн бери чекеш калса болот да, буяка. Негизи. Нар жагы. Эмесе кампасын жок кылсын да Өзбекстан. Ошол. Болбосо кампасын жок кылып мурдагыдай ошол биздин конушубуз болуш керек деп атасызбы? Биз өзүбүз көчүп түшөбүз. Бизде 4 та урул бар. Алаштор, Кытайлар, Чокойлор. Ошо бардыгын ошо дубалдары да бар, үйлөрдүнчү. Дубалдары да бар, турат ошол жерде.
Ошолорго барыш, ошолорго O içkeriye çeyin ayıl bolganda düşüşüбүз mı? керек. Бирок алдагы ошол чек аранын ичинде калды да азыр эми. Чегаранын ичинде да. Азыр кире албайбыз биз. Жок, вообще кире албайбыз. Азыр малыбыз эмес, о өзүбүз да кирген болсок, колун кайрып алып кетет. Куба сайга, кимисиге попал болсо. Азыр бир токтоп кое турган нерсе, бул жерде азыр Өзбекстандын аскерлери турат. Алардын ошол биздин эсеп боюнча болжолдуу бир 35 шакты куралдуу аскери турат. Бирок курулуш иштери токтотулган. Канал казуучу, курулуш жүргүзүүчү оор техникалары камыштын артына жашырылган. Азырынча ошол солдаттар гана турат. Кыргыз тараптан дагы ошол 35 солдат, ошол куралдуу жоокерлер ошол чек аранын бойлой турушат. Алар бир эле учурда ошол Өзбекстан тарапты байкаса, экинчи учурда ошол жергиликтүү эл менен мындай чыр чыгып кетпесин дегендей максатта ошол ортодо турганы айтылып атат. Өзү дагы мен кошумчалайын деген эмне бар эле. Баса бул жерде азырынча бир дагы расмий өкүлдөн ошол акимден башка эч ким келе элек. Айыл өкмөтү эртең менен Ошко ошол чек ара боюнча жыйынга кеткени айтылып атат. Бирок элге ошол чек араларды делимитациялоо, демаркациялоо боюнча комиссиянын мүчөлөрү келишкен эмес. Бул жерге келип эч кимиси ошо элдин пикирин, элдин оюн сурашкан эместигин ушул жерде жергиликтүү тургундар айтып атышат. Азырынча ошол. Кошумчаңыздар болсо азыр айтсаңыздар болот. Жанагы жерди алмаштырыш боюнча сөз болду деп атпадыңыздар беле? Азыр кайсы жерге, бул жерди кайсы жерге алмаштырат экен? Канча жерге алмаштырат? Gülbardal Kermetov деген эме бар го, баягы полигон бар го. Gülbardasında. O şehirden yer bir erzeşken eкен. Bu жергиликтүү эл ого көнбөй атат. Баягы бул жер чечилбеп турам. Keçe hakim gelip çeçildik dedi. Moğollardan paydangara çeçilip kalışa mümkün dedi. Bırak bu sporunu turatken de hazır. Bırak bunlar köylep jokulup kelip atты. Sizler az talap koyup atasыздар bu макул. Эгерде чындап эле жер алмаша турган болсо, ал жакта ачып өткөрүп берсин, анан бул жакты тосун дегендей бир шарттар болуп атабы экен? Кабарыңыздар барбы ошондой? Bizge o yerge barбай Вообще кереги жок ол жер. Bir adam çıkmagan deriz. Bizge mana yerle kalan jakşılar. Алмаштырууну каалабайсыздар. Жақындан да мал жайып Bu yerde su am yok. Көрсеңіз керек, баягы каштын чекеси. Полигонун чекеси. мал бага турган жери ошол жер. Ошондой. Аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Кара малыбызды ошо көздүн боюнда баксак. Абдурахман Жулдашев, Ушул азыр ушул учурда Ошто жанагы жерлерди делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча комиссиянын отуруму болуп атат деп угуп атабыз. Ушул жердеги Төө Мойын айыл өкмөтүнүн башчысы, аким, губернатор баш болгон ошол чиновниктер ошол Ош облусунда азыр жыйында отурушат деген маалымат бар. Демек азыр биз Керкидандан чыгып, кайрадан Ошко барып, ошол Оштон расмий бийликтердин жообун ушул талаш боюнча алып бергенге аракет кылабыз. Биз менен болуңуздар. Бул Азаттыктын биз эл менен берүүсү болду. Менин аты жөнүм Мыдырыс Исаков. Мен Азаттыктын кабарчысы болом. Бронетехника мага маалымат берген боюнча баяндама негизинде бүгүнкү кезде бронетехника аякта жок. Чек ара кеземеттери өзүнүн кызматын өтөп атат. Ошол маалыматты ошо бүт эле чыккан маалыматтардан карасаңар, сиздер журналисттер алды ал маалыматты жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнөн. Ошого биз кошумча эчтеке кошо албайбыз.